Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен турмуш тиричилиги коопсуздугу негиздери сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз сел жана кар көчкү деп аталат. Алгач силерге балдар сел тууралуу айтып берейин. Сел бул жаандардын көп жаашынан жана мөңгүлөрдүн тез эришинен келип чыгат. Селдер айылдарды, шаарларды, темир жолдорду, унаа жолдорун жана башка курулуштарды аз убакыттын ичинде жок кылат. Сел Кыргызстандын аймагында тез болуп туруучу өзгөчө кырдаал. Селдер өтө чоң кыйратууларды жаратып, адамдардын өмүрүнө да коркунуч алып келет. Селдерди алдын алуу үчүн адамдар профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшөт. Сел кеткен нуктарды түздөшөт, тазалашат, атайын селге каршы коргоочу тосмолорду, дамбаларды курушат. Ал эми балдар кар көчкү тууралуу алгач видеого көңүлүңөрдү буруп, андан ары сабагыбызды улайбыз. Мына балдар көрдүңөрбү? Кар көчкү бул тоо бетиндеги топтолгон кардын сыйгаланып түшүшү. Анын ылдамдыгы секундасына 20-30 метрге жетет. Кар көчкүсү күчтүү аба толкуну менен коштолуп, чоң кыйратууларга алып келет. Көчкү унаа жолдорун, үйлөрдү, адамдарды басып калышы мүмкүн. Кар көчкү кардын көп жаашынан, кардын тез эрүүсүнөн, жер титирөөдөн, тоолорду титиреткен жардыруулардан келип чыгат. Бул табигый өзгөчө кырдаалдын алдын алуу үчүн түрдүү профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлөт. Кар көчкүсүн токтотуучу дамбалар, жасалма дубалдар, коргондор курулат. Кар көп топтолгон кооптуу жерлерди жардыруулар менен түшүрүшөт. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Сел жана кар көчкү эмнеси менен коркунучтуу? Селдин кар көчкүнүн алдын алсак болобу деген суроолорго жооп бересиңер.